башка жол менен тарбиялаш керек буларды. Штраф салмайынча эч ким оңолбойт андай. Для охранные ордера это просто бумажки. 2025 жылдын 1-4 айында 4685 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында белгилүү болду. Анын ичинен 4574 кишиге коргоо ордерлери берилип, тийиштүү чаралар көрүлгөн. Деген менен кайра эле зомбулукка учураганын айтып, 84 адам кайрылган. Ошол 4685тен повторно катталгандары барбы, жокпу ошол именно ошо фактылардын арасынан? Ошол жанагы мен айтып кетпедимби, жанагы 84 факт ошол 71-чи беренеде үй бүлөлүк зомбулукта ошол повторно колдонгондор ошол 84 факт болгонда, ошону сиздер жана айтып кетпедимби ошо 84 ошо чара колдонгонубузда. Повторно дегенде булар жабырлануучу өзү кайрылып атат да сиздерге, туурабы? Туура. Эгерде мындай повторный фактылар боло турган болсо, муну жанагында 15 суткага камап отурбайчы, башкача уже чара колдонуш керек да буларгачы. Башка жол менен тарбиялаш керек булардычы. Башка жолдор дагы бар. Комитет үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун биринчи окууда карады. Анда зомбулук жасаган кишини байкоого алуу чаралары күчөтүлөрү жана административдик камакка алуунун мөөнөтү 14 күнгө чейин узартылары айтылды. Ал эми депутат Гуля Кожокулова камакка алуунун мөөнөтүн 3 айга чейин узартууну сунуштады. Үй бүлөлүк зомбулуктар көп катталып жатат. Акыркы өрөй учурган окуялар кырдаал, дагы да оор экенин көрсөттү. Ушундай шартта жоопкерчиликте жазаны күчөтүү керек. Азыр эми ошол 14 күн эмне берет? Эмнеге 5 күндөн 15 күнгө чейин эле узартып жатабыз? Чынын айтсак, бул убакытта зомбулук кылган киши соолугуп, акылына да келип үлгүрбөйт. Балким 1 ай, болбосо 3 айга чейин камакка алуу чарасын киргизебиз. Адам ошондо чындап акылына келет. Он даже не успеет протрезветь. Если я вас правильно понял, вы предлагаете это увеличить до месяца. Ну, в рамках второго чтения давайте мы рассмотрим ваше предложение. Жогорку Кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев үй бүлөлүк зомбулукту айыппул салуу менен токтотууну сунуштайт. Ал зомбулук көрсөткөн кишини коомдук жумуштарга тартуу жана айыппул салуу натыйжалуу болоорун айтты. 5 күн иштетип, мисалы мен ойлойм да ошондой кылыш керек. Анан буларга мен штраф салыш керек да, административный штрафтар барбы ушундай сала турган? Бул үй бүлөлүк зомбулук. Ошондой кылыш керек. Ансыз оңолбойт. Бул только чөнтөк менен ошо штраф салмайынча эч ким оңолбойт андайчы. Эми берде Нурбек Нурбекович, ушул штраф маселеси боюнча да ушу мыйзам долбоор иштелип чыгып атканда эксперттердин тарабынан мындай пикирлер болуп атты, что бул эми үй бүлөлүк зомбулук болуп атат да, семейное насилие факт. Анан практикада көбүнчөсү кайра ошол штрафты айланып келип эле кайра супруга выплачивает. То есть это на кайра эле келип семейный бюджетке илинип калат экен да. Ошого экинчи барбай калат да. Ал эми депутат Жылдыз Садырбаева коргоо ордерлери канчалык натыйжа берип жатканына кызыкты. Вообще эти охранные ордера, они эффективные, да? Вот, статистика какая есть. Вот человек, получивший охранный орган, он начинает себя вести корректно, правильно. Охранный ордер боюнча бул ушул акыркы учурларда мисалы биз ушул охранный ордерлер менен иш жүргүзгөндө нарушениялар боюнча мисалы 84 протокол түзүлүп, ушул чараларды колдондук. А так бул жанагы семейный ошо эме боюнча, насилие боюнча чектөөлөрдү көзөмөл абдан жакшы эффективдүүлүгүн берип атат бүгүнкү күндө. Расмий маалыматка ылайык, өткөн жылы Кыргызстанда 17 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Ал эми башкы прокуратура акыркы 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгына айланганын маалымдаган. Эске сала кетсек, 26 майда Ошто 20 жылдык жолугушуудан кийин 38 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан ажал тапкан. Аклай Карабаева, Регион.